Салам достор, сиздер менен кайрадан мен бүгүн сиздерге дагы бир airdrop жөнүндө сиздерге айтып кетейин деп атам. Бул airdrop Кудайым буйруса 31 мартта аяктайт. Андан кийин биздин токендер кошелёкко түшүп, андан биз кадимки акчага алмаштырып чыгарып алсак болот деп блогерлер, аябай белгилүү блогерлер улам реклама кылып атышат. Биз дагы бул нерседен артта калбайлы. Өзүңүздөр билгендей, менин телеграм каналым бар. Бул жакта YouTube каналга чыкпаган видеолор бул жака сайттар, airdropторду бул жака чыгарып турам. Сөзсүз телеграм каналыма катталууну унутпаңыздар. Андан да WhatsApp'та группа бар. Ал жактан бири-бирибизден сурап билбеген нерселерибизди ошол жакта дагы иштейбиз. Баарыңыздарга сунуштайм ошол жакка катталып коюңуздарды. Биз көбүнчө криптовалюталарга көбүрөөк басым жасайм. Себеби баягындай көп кыйынчылык жок. Анан акчасы аябай адамды кубантат турган акчаларга ээ болушубуз мүмкүн. Бунун жолун билип алсаңыздар аябай жакшы. Өзүңүздөр билгендей, азыр мындай айтканда, кыргызча айтканда, жалпак тил менен акчалардын жарышы болуп атат дүйнөдө. Өздөрүнүн кандай десем, криптовалюталарын баягындай бийиктикке чыгарыш болуп атат азыр. Ошондо жарыш болуп, ар кандай токендерди, ар кандай мен деген компаниялар өздөрү таркатып, баягындай биткоин, эфирум ушул сыяктуу деңгээлге чыкканга аракет кылып атышат. Өзүңүздөр билгендей, биткоин, эфирум мындан 5-6 жыл аябай эле арзан болчу. Азыр эфирумдун баасы 150 миңден өйдө, 200 миңге чыгып, кайра 150 миңге түшүп, ушундай болуп атат. Биткоиндун баасы 3,5 миллиондон 4,5 миллионго чейин азыр ушул ортодо турат. Биз эгер ушул биткоинду 2012 жылы алып койгонубузда, азыр биз аябай миллиардерлердин катарына кошулмакпыз да. Ал убакта көбүбүз түшүнгөн эмеспиз. Сиздерге да сунуштайм, азыртан аракет кылалы. Ар кимдин өзүнүн колунда. Бул ишенсеңиздер, эфирум азыр 150 миңден 200 миңге чейин болуп атат. Буга чейин эфирумда ушундай эле раздача болуп таркатылган экен. 1000 эфирумдан таркатылган экен. Эгер ошол убакта биз 1000 эфирум алып, азыр ушул убакка чейин сактаганда эсептеп көрө бериңиздер. Биз азыр кандай десем, эң бай адамдардын, эң бай эмес, эми Кыргызстандын ичиндеги эң бай адамдардын катарына кошулмакпыз да. Азыр деле кеч эмес. Ошондуктан баягындай бекер үйрөтүлүп аткан нерседен алып калышыңыздарды, бекер таратылып аткан монеталарды алып калышыңыздарды сиздерден мындай, кандай десем, сиздерге сунуштайм. Анда биз баштадык. Мен телеграм каналыма таштайм. Анан ссылкасы описанияда, анан комментарийда да болот. Ошол жактан катталсаңыздар болот. Кандай катталабыз десеңиздер, ссылка менен киресиздер. Мына киргенден кийин мына мен кирип койгом, ошон үчүн мен азыр сиздерге кандай кылып айттым, мына вытягып чыгайын. Мына бул жерди басасыздар. Сиздерге англисче, Chrome менен кирсеңиздер орусча эле болот. Бул жерге эмайлыңыздарды жазасыздар. Эмайлыңыздарды жазасыздар. Жазып, анан мына бул жерди басасыздар. Мына басканыңыздардан кийин сиздерге ушундай капчаны тердеп чыгат. Мына бул жерди көрүп атасыздар. Мына ушул жерди
мындай жылдырып келип мына бул жерди көрүп атасыздар. Ушунун үстүнө коебуз, толуктайбыз. Мына биз капчаны тердик. Мына бул жерде жазылып турат. Email поштаңарга жөнөттүк дейт. Биздин email поштабызга келет. Биз ошол менен биз бул сайттын ичине кире алабыз. Анда биз emailга баралы. Кечиресиздер. Мындай мына сиздерге ушундай келет. Сиздер мына бул жерди басып киресиздер. Көрүп атасыздарбы? Мына бул жерди басып киресиздер. Киргенде сиздерге мына бул жакты ачып берет. Анан бул жерди басып туруп азыр ичине киребиз. Мен сиздерге аңгызча түшүндүрүп берейин. Бул жерди басабыз. Кечиресиздер, кайра башынан жөнөтүшүм керек экен. Мына ушундай ачылат. Сиздерки бул жер 0 болушу мүмкүн. Мына бул жер. Меники азыр ушундай монета бар. Биз мына бул жерди басабыз. Мына бул жерди басабыз дагы. Мына заработать деген жерге киребиз. Мына кирип туруп биз биринчи кыла турган ишибиз мына бул жерди басабыз. Көрүп атасыздарбы? Мына бул жерди басабыз ылдыйга. Басып туруп мына баш профиль деген жерге киребиз. Кирип бул жерде өзүбүздүн заданияларды аткарып чыгабыз. Номердеги сохранить этесиздер, номерге код келет, аны коесуздор. Электронный адресиңиздерди сохранить этесиздер, ага да код келет, аны коесуздор. Анан мына бул сохранить этишиңиздер керек, Facebook сохранить этишиңиздер керек, Twitter. Булардын ар бирине өзүнчө мына ушул токенди берет. Буну сохранить этип ушул ар бирине мына 15тен берет экен. Анан мына 30 токен берет экен. Мына адрести мен сохранить эте элекмин. Сохранить этем буну дагы. Ушуларды аткарганыңыздардан кийин сиздерге мына бул жерге токен берет, бир текшерет, бир 10 мүнөттөй текшерет. Анан биз дагы күндө алып туруучу токенибиз бар. Азыр көбүбүз билбесек керек, мен деле бүгүн билдим. Мына бул жерге кирип, мына усилитель деген жерди басабыз. Басып туруп мына ылдыйга түшсөк, мына бул жерде жазылып турат. Мен азыр алып көрдүм өзүм, ошондуктан мына сиз алгансыз дейт, рахмат деп жазылып турат. Мына бул жерде да алдым. Эми азыр ылдыйга түшүп көрөм. Дагы бар болсо, мына бул жерде ала элекем. Азыр мен сиздерге кандай алабыз көрсөтөм. Буну басабыз. Баскандан кийин сиздерге мындай Twitter ачылат. Twitter ачылгандан кийин сиздер ушул жерден мен дайым ошондой кылам, сиздер кандай кыласыздар билбейм. Буну сохранить этип алам дагы. Анан бул жерге сөзсүз лайк коюшубуз керек. Анан мына бул жерди басып туруп, мына ручка турган жерди басабыз. Басканда ушундай окно ачылат. Сиздер буну коесуздор дагы. Мен бул жагын өчүрүп салам. Мына ушундай кылып коюп коем да. Сиздер деле ушундай кылып койсоңуздар болот. Мына ушундай кылам дагы. Анан мына retweet деген жерди басам. Мына бастым. Эми өзүбүздүн азыр өзүбүз кетирдик да, ошону көрүшүбүз керек. Ал үчүн биз кайра чыгабыз дагы. Мына бул жерди көрдүңүз, да, мен retweet кылдым деп жазылып турат. Ушуну басабыз. Азыр көрүп атасыздар, 451 турат. Мен азыр кетирдим. Азыр 10 мүнөттөй текшерет, андан кийин бизге түшөт.
Буну дагы кыла элекем. Азыр буну дагы аткарабыз. Бул жерден буну дагы сохранить этип алам. Бул жерде басам. Бул жерде мындай кылып туруп, бул жерге кайра буну коем дагы. Ошо бул бир жерин өчүрүп коем да. Ушинтип буну мындай кыласыз. Мына посмотреть деген чыгат. Буну бассак өз үстүгө чыгат. Лайк коюп коюңуздар өзүңүздөркүнө. Кайра чыгасыздар дагы. Мына мен ретвит кылдым дегенди басасыздар. Мына ушинтип басып кете беребиз. Биз аткарбагандар көп. Ошондуктан аткарып чыгышыбыз керек. Мен буну ишенсеңиздер түшүнбөй эле жүрдүм буга чейин. Мына буну басабыз дагы кайра. Мына баарыңыздар ушундай эле кылып сына кылып чыксаңыздар болот. Аткарып чыксаңыздар болот. Буну кайра басабыз. Басып туруп өз үстүгүнө класс басып коебуз дагы. Bundan чыгабыз. Мына бунда ретвит кылдым деп басып коебуз. Ушулардын баарын аткарып чыксаңыздар болот. Азыр калганын сиздерге көрсөтпөй эле аткарайын. Меники чыкпай калды, загрузка болсун. Мына достор, жана 451 болчу, мына азыр 511 болуп калды. Биз ушинтип өзүбүздүн монеталарыбызды көбөйтсөк болот, достор. Баарыңыздарга сунуштайм. Мен да буга чейин билбей жүргөм. Азыр билип эле сиздерге сунуштап коеюн дедим. Өзүңүздөр ушундай эле кылып кыла бересиздер. Сохранить этип алып эле бул жерге лайк коюп, бул жерге кайра буну коюп туруп, анан бул жакты өчүрүп салсаңыздар болот. Мен ушундай кылып эле кыла берем. Ушинтип, анан өзүңүздөргө лайк коюп, кайра бул жерден чыгып, анан буну басып коебуз. Ушундай кылып эле аткара беребиз. Мына 541 болду. Жана 511 болчу. Мына ушинтип аткарып кете беребиз. Баарыңыздарга сунуштайм. Бул раздачадан калбаңыздар. Описанияда болот. Албетте каналга катталып, лайк басып, мени колдоп коюшуңуздарды дагы бир жолу суранам. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Баарыңыздарга жооп бергенге аракет кылам. Элибизде тынччылык, жерибизде тынччылык, элибизде аманчылык болсун. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Көрүшкөнчө.